Жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигиндеги чуулгандуу окуялар боюнча премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевди жооп берүүгө чакырды. Ал учурда премьер-министр чечим чыгарчу адам катары бардык фактыларды колго алган соң прокуратура айткандан кийин унчукпай жатканы мага табышмак болууда дейт. Негизинен азыр Facebook социалдык тармагынан, Instagramдан, жарандардан түшкөн суроо болуп атат да, негизги суроо. Көчөдө бассам бери чыксам эле биз карап атабыз, биз көрүп атабыз баарын. Эмнеге алар жоопко тартылбайт? Кетип гана тим болбостон алардын моралдык, анан жанагы укуктук жагы дагы каралышы керек. Алар казнага акчаны кайтарып бериши керек деген суроолор улам болуп атат. Анан ушул жагдайда ушундай коомдо чыңалуу болуп, ушундай кызуу талкуу, чуулгандуу окуялар болуп атканда премьер-министр чечим чыгарчу адам бардык фактыларды колуна алгандан кийин, башкы прокуратура айткандан кийин унчукпай турганы мен үчүн мындай табышмак болуп атат. Же ага маалымат жетпей атабы, же эмне билбейм. Себеби дегенде бул жерде жанагы таразада элдин ишеними деп коет да, элдин ишеними. Анан ушундай фактылар болгондон кийин сөзсүз премьер-министр мына 2 жумадан бери мен күтүп атам. Сөзсүз айтып коюш керек эле. Биз бул ишти карап атабыз. Биз албетте чечим чыгарабыз жана териштиребиз деген жооп болуш керек эле да. Эске салсак, буга чейин Аида Касымалиева Эмгек жана социалдык өнүгүү министри жана анын орун басарлары мамлекеттик бюджеттин эсебинен бир нече өлкөлөргө барганын айтып чыккан. Ал эми бул боюнча башкы прокуратура, министрликтин жетекчилеринин сапарлары боюнча жыйынтык чыгарган. Ага ылайык министр жана анын орун басарлары кызматтык сапарларга чыгуу тартибин бузуп, сапарлардын жыйынтыгы боюнча билдирүүлөрдү жана отчетторду беришкен эмес.